Токтосун Шадыханов атындагы номер 14 инновациялык гимназия мектеби биология 8 класс кайтарым байланыш Мусаева Мерим мугалим Субанова Астра. Сабактын темасы адамдын көбөйүшү. Адам эле жандуу организмдер сыяктуу өзүнө окшош организмди жаратууга жөндөмдүү. Көбөйүү жыныс клеткаларынын жардамы аркылуу жүрөт. Ал клеткалар организмдин башка клеткаларынан айырмаланып, 23 хромосомалардын жупсуз тобун алып жүрүшөт. Эркек жыныс хромосомасы XY, аял жыныс хромосомасы XX. Жыныс клеткалары жумуртка же энелик клетка, урук, сперматозоид же аталык клетка. Аталык жана жардамчы бездердин түтүкчөлөрү жыныс мүчөсүндөгү сийдик чыгаргыч каналга келип кошулат. Аталык жыныс бездеринде сперматозоиддер өрчүп жана эркектик жыныс гормондору иштелип чыгат. Сперматозоиддин түзүлүшү. Сперматозоиддер өтө майда кыймылдуу келген аталык клеткалары. Алардын саны миллионго жетет. Ар бир сперматозоидде башчасы, моюнчасы жана куйрукчасы болот. Баш бөлүгүндө ядронун алдында эритүүчү ферменттери бар акросома бөлүкчөсү жайгашкан. Энелик жыныстык система. Аял жыныс системасы курсак өңдөйүндө орун алган. Энелик безде жумуртка клеткалары өрчүйт жана ургачылык гормондор пайда болот. Жумуртка клеткасы жумуртка сперматозоидке караганда чоңураак жана түйүлдүктүн өрчүп өсүүнө керектүү органикалык заттарды алып жүргөн клетка. Жаңы төлөгөн наристе кыздын жыныс безинде жетилбеген 500 миңден 1 миллионго чейин жумуртка клеткасы болот. Жыныстык жактан жетилгенде алардын 400 миңи калат. Анын ичинен уруктанууга жараган 350-500гө чейинки жумуртка клеткалары гана өрчүйт. Уруктануу. Жумуртка менен сперматозоид кошулган процесс уруктануу деп аталат. Аталык жана энелик жыныс гаметаларынын кошулушунан зигота пайда болот. Түйүлдүктүн өсүшү. Түйүлдүктүн жаап турган челменен жатындын кан тамырлары биригип түйүлдүктүн томун же плацентаны түзөт. Түйүлдүктүн өрчүшү. Түйүлдүктүн өрчүшүнүн 9 жумасынан баштап күмөн деп аталат. Бойго бүтүү орто эсеп менен 266 сутка же 38 жума созулуп, аягы төрөт процесси менен бүтөт. Кош бойлуу аялдын гигиенасы. Болочок эне өз ден соолугуна өзгөчө кам көрүү менен таза абада көп сейилдөө керек. Дарыгерсиз өз алдынча дароо ичүүгө болбойт. Тамеки чегүү жана алкоголь ичимдиктерин ичүү зыян. Витаминдерге бай азык-түлүк менен тамактанышы кажет. Баланын төрөлгөндөн кийинки өсүшү жана өрчүшү. Ымыркай мезгил, эмчектеги мезгил, торолуу мезгил, мектепке чейинки мезгил, мектептеги баштапкы мезгил, өспүрүм мезгил. Ымыркай мезгил төлөгөндөн кийинки 10-20 күнү аталат. Эмчектеги мезгил 20 күнүнөн баштап 1 жашка чейинки. Торолуу мезгил 1 жаштан 3 жашка чейинки мезгил. Мектепке чейинки мезгил 3 жаштан 6 жашка чейин. Мектептеги баштапкы мезгил 6-7 жаштан баштап 10-11 жашка чейин. Өспүрүм мезгил 14 жаштан 16-17 жашка чейин аталат. Өспүрүм курактагы балдар өздүк гигиенасын сактоо зарыл. Кыздарда балдарда тер жана май бездери жыныстык гормондордун таасиринен активдүү иштей баштайт. Күн сайын жуунуу, ич кийимдерди алмаштыруу, ысыктардан жана жагымсыз жыттан сактайт. Демек, өспүрүм курактагы гигиена өтө чоң маанини ойнойт. Себеби өспүрүм курактагы физиологиялык жактан жетилүү мезгилинде өздүк гигиенаны сактоо бул кийинки ден соолугуңардын кам көрүүнүн биринчи баскычы болуп эсептелинет.